пожалуйста. Все. Туғандар, бардыңыздарга салам алейкум. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келем. Азыркы учурда К5-ды айдап жүрөм. К5 Комфорт Плюс тарифинде. Ошол туғандар, бүгүнкү сменабыз кандай болот, не болот, ошолордун бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө көрсөтөм. Иншалла жакшы болот деген ойдобуз. Бүгүн аптанын экинчи күнү, вторник, 8 август, саат 17:00. Бир аз кечирээк баштап койдум, себеп дегенде өзүм 16:00 баштагам жумушту. Азыр болсо центрден, центрде болом. Красногорск, Павшинская поймадан центрге, Таганскийге бирөөнү алып келдим дагы. Ушул жерден азыр могу Павелецкийдин жанындамын, разборот кылайын деп атам. Ногинск, Электросталь, Балашиха, Реутов, ошол тараптардан Авитадан GoPro камерасын көрүп калдым. 30 000 дейт, 30 000 рубльга торг жок дейт, соода болбойт экен. Комплектациясында жанагы 3 батарейка салынып, заряд кыла турган блок питаниясы бар экен. 50 в одном деген комплектующий аксессуарлар бар экен. Короче, нормальный жирный комплектациясы менен өзүнүн деле состояниясы өтө сонун, жакшы. 9-чу поколениеда GoPro Hero деген камера, экшн камера. Блокторум дейм, буюрса ошону аз барып сүйлөшүп көрүп жакса алам иншалла. Анан ошол менен бардыгы жакшы болуп, анан кийинки чыгарылган роликтерден же болбосо ушунун эле уландысы ошол менен тартылып баштаса, качество более менее жакшыраак болот да. Азыр мен видео регистраторго жазып аткам. Bundan кийин GoPro менен жазып баштасам, качество такыр башкача болот. Көрөк сүйлөп койдум болуш керек. Видеону баштайлы. Андан кийин дагы жумушту улантабыз. Конечно же, Электросталь Ногинскке пустой барбайбыз, заказ алып барабыз, заказ алып келебиз. Ошондой. Видеонун башында тугандар силерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок. Чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү алып пакет документтер бар. Таксометрден 3000 рубльга чейин заправка кыла аласыздар. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштеңиздер болот. Грузовой, курьер, доставка алар деле бар. Сетевой менен Яндекске улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге байланышка чыгып, Гүлжигиттен Аким КЖ YouTube каналына чалып атам деп кошулуп аман-эсен жумушту кылып жүрөңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Кеттик андан кийин. Баштан арендага айдап жүргөнүмө канча болду? Бүгүн 9-күн. Бир апта калгам негизи. Анан не болду? Бир аптадан кийин теги байкеге чалгам да. Не болду байке десем? Гүлжигит алдыгы мурунку водитель пока барышы мындай белгисиз. Походу сен айдап турат окшойсуң. Мен өзүм примерно бир 10 күндө барып калышым мүмкүн дейт. Хорошо дедим. Ошондо буквально примерно бир 20-ларына чейин же 15-лерине чейин мен айдап калам бул машинанчы. Ошондой. И плюс походу бүгүнкү сменам деле кандай болот, не болот билбейм. Азыр мынакей ошол жана Ногинск жакка бажаламды жаккам. Бир заказ алдым. Тоже мен Курский отрывынын жээгинен ошого келип калдым. Анан камераны барып алып, ал жак кылып, анан ал жактан келип дагы иштеп, эметкече сменам кандай болот белгисиз. Поэтому көрөбүз. Здравствуйте. Жилой комплекс Перовская, да? Поехали. Так, по счету экинчи заказ, но Ногинскке жөнөгөн сеп боюнча биринчи заказ опыт боюнча 24 минутада келдик. 600 рубль. Ой, жок, 519 рубль. Так, канча дейт? 1 саат 35 минут 52 километр дейт Ногинскке. Ногинск. Негизи камераны онлайн эле сатып алып, анан Авито доставка менен эле колдонуп алсам болмок да. Бир күн 2 күндө жеткирип бермек. Но товарды келип өзүм көрүп, состояниясы кандай, действительно ошол эмеси жанагы жазып койгонудай
товарбы, комплектациялары полныйбы. Ошолорду көрүп алып, эметкенге кармап көрүп, өзүм көрүп эметкен жакшы дедим дагы келейин деп чечтим. Мынаке, орус менен жолуктум, сүйлөштүм, көрдүм, алдым. Мынаке, мындай көтөрүүчү эме экен, переходник деп коем. Транспортировочный кейс. Короче, бунун ичинде жанагы 50 в одном деген комплектациясы менен 5 2-4 майда чөйдөлөрү бар. Төшүнө тагып алчу нерсеси бар. Короче, экранда сүрөт бар, ошолорду карасаңар болот. Монопод бар, трипод бар, селфи бар, ручка бар, наклейкалар, защитный стеклалар, бүт бардыгы бар. Короче, экир-чикир өтө көп. Самый главный присоска бармы, обоюга чаптап камераны эметкенчи. Все, бул бизге керек. Муну койт. Бул жерге вот сама камера, өзүнүн камеранын кейси, мынакей GoPro деген кок названиясы менен. Опять же повторюсь, туугандар, бул эме 9-нчу поколение, 11 деле чыгып кеткен азыр. 11 кимде мүмкүнчүлүгү болсо 11 алсаңар болот. А так 9 деле жакшы, өтө сонун. Так, мынакей Mogul телесин деген зарядка кылат, 3 батарейка батат бул жерге. Ачылчы. Азыр болсо телесинин өзүнүн 2 батарейкасы бар экен. Булар оригиналдан жакшы дейт. Чындык калпты билбейбиз. Ошол. И плюс модерге үчүнчүсү өзүнүкү бар. Өзү могу жеринде защитный стекло, как телефондогудай эле анча удар. Бул жеринде анча удар. Так, линзасы чечилет. Сууга 8 метрге чейин кирсең болот. Могу жеринен прямой штативке бурала турган эмеси бар экен, и плюс өзүнүн оригиналда эле бар экен. Камера иштейт. Эң эле минусу бир карта памяти жок, флешка. Флешка азыр эми могу регистраторда флешканы бул жака салып, так көрөбүз. Ошол камера сонун, жактын, на ощупь өтө приятный, иштетип да көрдүм. Сонун приложениясын азыр көчүрүп, телефон менен туташтырып, анан бул жерге установка кылып тартып да көрөм. Ошол кадрларын балким ошол видеодо көрүп калышыңыздар мүмкүн. Ошол 30 миңди перевод кылдым Семенго. Мени куттуктап кетсеңиздер болот. Мындай запас зарядка кылчу проводдор өтө көп экен. Азыркы оригинальный держатель деген мынакей отверткасы менен, анан запасный майда гайкалар менен. Ошол. Мени куттуктап койсоңуздар болот. Ушундай GoPro камера алып болдук жакында. Эми видеолорубуздун баардыгы буюрса өтө качественный болот, иншалла. Вот. Кеттик. А там сколько человек? Шоссе энтузиастов. Нет, человек там сколько? Трое. Трое, все. Мама и... Казанский вокзал едем, да? Да. На Казанский вокзал. Вы ремень. Все пристегнулись, да? Да, все пристегнулись. Да, поехали скоро. Так, Казанский вокзалга алып келип койдум. Шоссе энтузиастовтан. Целая семья. Артымдан пипилдетип эле пробканын бардыгын кылып атышат. Казанский вокзалга. Ой. 50 минутта алып келдим. Промежуточный точкасы бар болчу, бир алдымда бабушканы бир точкадан алып, андагы мамасы менен 2 кызы, аларды башка точкадан алып келдим. 50 минутта, акчасы 1000 рубль. По делам менен комиссия нормально алып коет окшойт. Ошол. Так, артында кичинекей эмеси өтө эме экен, ынжык деп коем, эмне деп коет ба, өтө эркек өсүп турду. Камалып эле гак этип соғып чувствосуна келтирип коюш керек экен. Ошол азыр Красносельский, третье кольцо, Красносельский жактан эме кылам, заправка кылам и дальше уже көрөбүз. Ошол. Бир 1200 рубльга заправканы кылып, анан кайра ошол эле жерден Ленинградский вокзалдан производственный көчөгө эмеге
Видное жака, Солнцево, метро Солнцево жака келдик. 40 минутта да алып келдим. 2091 рубль. Мен азыр ушул жерден дагы башка заказ принимать этип алдым. Коэффициенти жок. Эмне болот, кандай болот билбейм. Еще плюс мен айта кетейин. GoPro боюнча, GoPro камераны алып могул жерге салып койгом. Турат, алып текшерип көрдүм. Треки тартып дегендей телефонго туташтырып нормально. Но по ходу дела бул чыгарылышта GoPro мен тартылган кадрлар болбойт окшойт. Поэтому сорян, кийинки чыгарылыштар иншалла ага көрүп, үйрөнүп полностью чукулап неметип калганда настройкаларын полностью кылып бүтүп, анан кийинки чыгарылыштарды балким ошого тартып калам. А так пока ушул видео регистраторумдан тартылган кадрларга любоваться этип туруңуздар. Каналдарга подписациядан болуп, лайктардан басып, комментарий жазып туруңуздар. Ошол МКАДтын 33 километринде сыйкана бар болчу. Мурун бир кирген болчум. Ошол жерге кайра азыр келип калган экенмин. Кирип, чай ичип, курсакты сыйлап чыктык. Жумушту кайра уланталы деп. Же болбосо үйгө кетип калалы деп. Пока не знаю. Предметы справа обочина. Я повторяю, предметы справа обочина. Доброй ночи. Доброй ночи, здравствуйте. Мой батальон 106 номер 6. Так, водительская. Ну, гляди, посмотри на меня. Ага. Похож очень. А где волосы? Серёг? Постригся? Зря ты так. Смотри, как тебе хорошо было. Давай, все. Всего хорошего. А что так не идет коротко? Что-то ты на хулигана похож. Ага. Всё, ладно, спасибо. Кана бардык эле гаилер ушундай кызмат кылышса, мамиле кылышса адамдарга, водительдерге, айдоочуларга мындай көңүлүң жылып, аларды жек көрбөй, мындай манаң көтөрүлүп калат экен. Вот ошол бүгүн деп коем. День болуп кетти, сиздерге бир долю секунд эле өткөн жок. Мен үчүн 7-8 саат өттү, уктап турдук, видеолорду монтаж кылып бүттүк. Эң аягы ушуну запись кылып коюш керек болчу. Мынакей запись кылайын деп отургам. Так, санап бериштин кажети жок. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, камерага деген агентствке барып заказдар менен по пути по делам заказ кылып бардым. Кайра киргенде да заказ кылып келдим. Бул жактан бир заказ кылгам, кайра келип алып да вокзалдан ал жак бир жак кылып атып 3-4 заказ кылдым. Но жумуш анчалык болгон жок. Ачыгын айтып кетейин. Ошон үчүн эсептеп бериштин деле кажети жок. Но грубо 5,5-6 миң иштедим. Ошонун айынан там аренда, бензин ошолордун баарын алып салганда чөнтөккө 2000 рубльдай эле калып атат да. Неге дегенде мен багымда бензин бар болчу, 1200га койдум, но 1200га койгон бензин ошо бойдон турат. Айдала элек. Ал бүгүнкү күнгө жарайт. Ошол 2000 рубльдай жумуш. Кудайга шүгүр, зато камера алып болдум. Ошол GoPro менен кийинки чыгарылыштарды тартып калабыз иншалла. Ошол туугандар, бул роликти ушуга чейин көрүп койгон болсоңуздар чоң рахмат. Жаккан болсо лайктан басып комментарий жаза кетиңиздер. Каналга каталып элек бир туугандар каталып кетиңиздер. Жогоруда айткандай эле барыңыздарга рахмат. Кийинки чыгарылыштардан сиздер менен көрүшкөнчө коштошобуз. Барыңыздарга салам алейкум.